Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен эгерде видеоңуз толук тартылбай, кайра бөлүк тартылган болсо кантип кошобуз ошол тууралуу. Бул эч кандай программа орнотпойсуз. Бул компьютердин өзүндөгү бар программа. Мисалы үчүн могу жердеги мендеги видеолордун биринчи, экинчи ошол 2 видеону кошуш керек. Кантип? Ал үчүн пуска киребиз. Пуска киргенде бул жерден фотографии деген чыгат. Бир аз түшсөк. Бул жерде мына фотографии дегенге киресиз. Фотографияга киргенде бизге экран ачылат азыр. Экран ачылып алсын, жүкталсын. Мынакей бизде экран ачылды. Бул мурдакы жасаган видеолорум. Мынакей. Эми кантип жасайсыздар? Ал үчүн сиз бул менин мурдакы жасаган видеолорум ошондуктан чыгып калды. Сиздер жасаш үчүн могу жерден новое видео дегенди аласыз. Создать новый видеопроектор. Ошону басабыз. Басканда бизге мындай терезе ачылат. Биз бул жерден плюсту басып, бул жерден бизге назовите свое видео. Биз ат коюп алабыз, мисалы үчүн Python деген видеолорду бириктиришибиз керек. Кийин деле атын өзгөртсөңүз болот. Мен азыр Python деп жазып койдум. Окей. Эми бул жерден добавить кнопкасы жанды. Бул жерден добавить басасыз. С этого компьютера, из интернета, жана башка биз ушул өзүбүздүн компьютерден алабыз. С этого компьютера. Биз эми алганда видеолоруңуз кайсыл жерде? Мисалы үчүн мына Python открыть. Добавить кылабыз. Биринчи видеону алдык. Биз 2 видеону бириктиришибиз керек. Python 2. Открыть. Дагы ошол биз азыр менин сабагым 2 эле видео болду. Да сиздерде эгер көбүрөөк болгон болсо кантип кошобуз. Дагы кийинкисин бул жерден 2-3 видеону бирдей эле алып кошсоңуз да болот. Белгилеп алып, открыть бассаңыз, мынакей видеолор баары түшөт. Эми биз видеолорду коюп алгандан кийин биринчи кайсы видео туруш керек? Мисалы, мына биринчи турат. Бул экинчи. Бул үчүнчү. Бул экөө алмашып калды дейли. Мынтип эле ордун алмаштырып койсоңуз да болот. Ушинтип видеолорду коюп алсаңыз болот. Эми видео коюп алгандан кийин биз бул жерден музыка койсоңуз болот. Башка эме кылсаңыз болот. Биз видеону эми бизге баары 15 минутталык видео болду. Сиз кыска тартсаңыз деле эч кандай эмеси жок. Мына мисалы үчүн 2 минута. Ушундай видеолордун баарын бириктирип жасадык биз бул жерден. Ошентип эле видеолорду бири-бирине бириктирсеңиз болот. Эми биз ушул видеону экспортко айдашыбыз керек. Завершить видео, высокое качество. Бизге качествосы жакшы болсун. Анан бул жерден экспорт дегенди басабыз. Бир аз күтүп турабыз. Мына кеп имя файла Python боюнча сактала берсе, бизде каерде сактайм деп атат. Биз видеого коелу, видеолордун ичинде сактасын. Бул Python сабак деп коеюн. Python сабак даяры. Эми экспортировать дегенди басабыз. Мына экспортко кетти. Ошол мына сызыгыбыз жакшы болуп болгончо күтүп турабыз.
видеосы экспорт болот. Биз ушинтип экспорт болгончо күтүп турабыз. Бир аз убакыт калды, но ушул болсо экспорттолуп бүтөт. Ушул биздин баягы жанагы кыска мына жердеги видеолорубуздун баарын бириктирип бир видео кылып жасады. Азыр экспорт болуп бүтсө, анан кайсыл жерде кандай көрүнөт көрсөтүп берем азыр. Мына биздин видеобуз экспорт болуп бүтүп калды. Мынакей биздин видеобуз экспорттолуп бүттү. Эми биз бул жерден чыгабыз. Эми компьютердин видео деген бөлүгүнөн ушул өзүбүздүн видеону көрөбүз. Видео. Бул жерден Python даяр сабак деп жазган болчубуз. Python сабак даяры. Мынакей. Кааласак кийин деле өзгөртүп кое берсек боло берет. Айлана жана айлананын элементтери менен тааныша алсак. Биз алгач айлананы сызып алайлы. Мына ушинтип биздин менен белгилейли. Келиңиздер. Бул жерде run басабыз. Деген операторду колдонобуз. Мынакей чыныгы сан трой. Бириктирип алсаңар болот. Түшүнүктүү болду. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.